Assalamu alaikum, урматтуу талас тургундары, амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш сиздер үчүн жаңылык жана жагымдуу болот деген ойдомун. Алтын газык курулуш компаниясы Таласка жаңы бардык шарттар менен заманбап элитный лифти менен көп кабаттуу үйдү куруп баштады. Ошол үй издеп жүргөн бир туугандар үчүн аябай пайдалуу болот деп ойдомун. Видеону аябай көрүңүздөр. Мен атайын bir kağızga sıraların bağını dayınap жазып aldım. Бардык маалыматтарды мен сиздерге тактап сурап айтып берем. Жанымда жигит Таластын көпчүлүгү тааныган Алтын газык курулуш компаниянын жетекчиси, менин досум. Анда эмесе өзүн тааныштырып коеюн сиздерге. Сөздү берели бул жака. Рахмат, ассаламу алейкум Талас элим. Өзүңөр билгендей, биз ошол курулуш тармагында көп жылдан бери Таласта алектенип келебиз. Өзүбүздүн дагы мынакей куруп жаткан супермаркеттер бар, мынакей элдин баары көрүп атат, сапаттуу, бардык жагынан жакшы. Анан биз Алтын газык курулуш деп компания ачканбыз 2018-жылы. Өзүбүздүн даяр бетонубуз бар, өзүбүздүн кум шагы завод ачканбыз. Анан бизге ошондой бир ой келип, Таласты карап, көп ким эле бүгүнкү күндө мына көрүп атсыздар, көп кабаттуу квартираларга талап аябай күчтүү болуп жаткандыктан биз ошого 5 кабаттуу мансардасы менен үй салып баштайын деп чечтик. Мына будай үйдү баштадык. Мына биз даяр котлован менен бул жерди сатып алдык дагы. Мынакей ушул бүткүл сапатына, талапка жооп берет турган курулушту мына будай буюрса баштап атабыз. Бул дагы Талас эли үчүн чоң бир айтканда бир жаңылык жана Талас эли үчүн бул алдыны көздөй бир умтулуу деп да мен айта кетсем туура болот да. Туура, негизи туугандар өзүңүздөр көрүп аткандай Таласка жакшы өнүгүүгө салым кошуп келатат. Мынакей Таласта чоң 4 супермаркет Алтын газыкты билебиз. Бардык шарттары менен 24 саат элге аябай бир ыңгайлуу шартты түзүп берип мынакей кызмат кылып жатышат. Ошондой эле бүгүнкү азыркы үйдү дагы ушундай лифти менен бардык шарттар менен заманбап кылып Таласка бир өнүгүүнү кошуп жатат. Бул ишкерлерге терең элдин атынан ыраазычылык айтам. Анда эмесе туугандар, биз азыр барып сиздерге курулуш жүрүп баштаган, ошол жерден барып иш жүзүндө көргөзүп барып тартып берели. Андан кийин келип мен сиздерге ошол өзүм топтоп койгон суроолордун баарын айтып, сиздерге так маалыматтарды айтып берели. Урматтуу Талас тургундары, мынакей өзүңүздөр көргөндөй стройканы да барып өз көзүбүз менен көрдүк. Аябай активный жүрүп жаткан экен. Жаңы техникалар менен, помпалар менен. Мен оюмча бул тез арада эле өзүнүн айткан убактысында бүтүрүп берет деген ойдомун. Анда эмесе суроо жоопторго өтөлү. Биринчи суроом ушул баягы элге маалымат берип коелу. Немесин так айтып коюңуз, баягы Дареги көчөсүн. Дареги бул Талас шаары, Шах клиниканын жаны. Ошондо Манас көчөсү 191 Дарегинде. Шах клиниканын эле жанында туугандар. Кийинки суроом туугандар, ушул көпчүлүк негизи баягы документти талап кылат. Ошол документациясы баардыгы мыйзамдуубу? Туура айтасыз, биз бул жерди даяр документи менен сатып алдык. Бүткүл уруксат кагаздары менен
жана ал жерде котлованда казылып калган. Ошондо бүткүл даяр документтери менен биз сатып алдык. Негизи мен бул суроону бергеним дагы себеби, бул жер баягы Монолит строй компаниясы куруп баштап келип ушул жерден токтоп калган да. Анан бай эл болгондон кийин ар кандай сөздөрдү айтып атат, бул жердин мыйзамдуу эмес деп, ошон үчүн берип жатам. Анан ушул Монолит строй компания менен кандай байланышы бар, алар эмнеге токтоп калды, эмнеге аягына чейин чыгара албай койду? Рахмат, сиздер билесиздер, Монолит компания таласка ачылган. Ал компания бул жерди 2020-жылы баштаган экен. Бирок ал компания банкрот болуп калып, ошол себептен бул курулуш токтоп калыптыр. Анан бул жердин кожоюну бизге кайрылып, Алтын Казык стройго кайрылып, силерден башка эч ким сала албайт, ушул жерди салып бериңер деп, анан ушул жерди бизге ушул жерин ошо курулушту өткүзүп берди. Толугу менен. Анан дагы айта кетиш керек, Монолит строй менен биздин эч кандай тиешелибиз жок. Жана алар азыр кайсы жакта экенин биз билбейбиз. Ошол себептен бул курулуш толугу менен Алтын Казык курулуш компанияга өттү. Жакшы экен, баягы күмөн болбош үчүн туугандар ушундай суроолорду берип жатам. Колуман келишинче мен эл тараптагы суроолорду берип жатам. Ушул тегерек четте дагы элдер баягы бир Фейсбуктарга, Инстаграмдарга чыгып эле да. Тегерегиндеги баягы жителдер бир аз каршылык көргөзүп, уруксат бербей, ошол иштери бүттүбү? Туура айтасыз. Бул өзү үй, шахтын үйүнүн жанында жайгашып турат, ошого мындай уда болуп турат жанында. Анан ал жердеги кошуналар бардыгы уруксат берген экен. Уруксаттын негизинде документтер алынган. Анан анча-мынча сиз туура айттыңыз, анча-мынча ошол жерде кошуналар бар экен, өзүнүн недовольствосын көрсөткөндөр. Бирок жалпысынан алар менен биз мындай айтканда келишимге келип жатабыз. Ошого тегерек четин оңдоп берип, ошого эшиналындагы стоянкалары, анан эшиналдын бардыгы аябай мындай жаман акыбалда экен, подъездтери бар экен, эшиктери бар экен, айнектери бар экен. Ошол нерселерди биз оңдоп берип, анан дагы ошол жерге өзүбүз ошо эки үйгө ылайыктуу тиги балдар ойной турган площадканы салып беребиз, Кудай буйруса. Анан ошентип кошуналар менен биз жакшы бир компромисске келип калдык деп мен айта алам да. Жакшы, кыскасы эң негизгиси мыйзамдуу. Мыйзамдуу, сөзсүз. Кийинки мен суроом, бул канча убакытта бүтөт үй? Бул өзү үй 1,5 жылда бүтөт. 1,5 жылда бүтөт. Немелери кандай? Төлөө шарттары? Төлөө шарттары биринчи 30% төлөйт, биринчи төлөм. Анан калганы 24 айга бөлүнөт. 24 айда ал төлөп бүтүш керек. Өзү курулуш 1,5 жылда бүтөт. 1,5 жылда бүтөт, 30% төлөйт, калганын ай сайын төлөп кете берет. Баалары чечилдиби квадраттын? Баалары чечилип калды. Азыр биринчи баалары ошо азыркы ошо котловандан баштап алгандар үчүн $600 болот. Квадрат. Себеп дегенде биз эмне үчүн $600 деп сураш мүмкүн. Себеп дегенде бул жерде аябай сапаттуу, биз көбү ошо сапатка басым жасап ошондой баа болуп атат. Бишкекте дагы баа ошондой. Биз ошо Бишкектеги стройкасы менен биздин Таластын стройканын эч кандай айырмасы жок. Азыр баягы котловандан иш жүрүп жатат, азыр арзаныраак болот экен кыскасы. Кийин бүткөндө да баасы өспөчү мүмкүнбү? Ооба, туура айтасыз. Өйдөлөгөн сайын биринчи карлар алып калса ушул баа кийинки кардарларга баа өсүп кетет. Туугандар, негизи жетишип калсаңыздар, өзүңүздөр көргөндөй локация да аябай жакшы, базардын жанында, лифт менен, бардык шарттар менен аябай ыңгайлуу жерде аракет кыласыздар деп ойлойм. Немеси кандай болот? Сырткы фасад. Фасад текстуралуу же кандай болот? Биздики биринчи кирпич болот. Кирпичтен кийин базалитовый утепление болот, сөзсүз. Анан ошонун сыртынан кант шифердин азыр билесиздер жакшы материалдар чыгып калган. Ар кандай түстө ошол менен сырты обделка болуп, аябай мындай кооз, жакшы дизайнда болот. Жакшы экен, жакшы экен. Бул жерде коммуникациялар, центральный отопление кандай бар да, бар. Бул жерде жакшы, эң жакшысы эмне? Центральный отопление түйүндө.
канализация, водопровод, базарга жайгашкан. Биягы болсо мынакей Бишкекке кетип турган, айылдарга кетип турган таксилер жайгашкан. Нар жагында мектеп бар. Биякта мына чоң супермаркеттер бар, мына жакта бала бакча бар. Кыскасы бул жайгашкан жери локациясы аябай жакшы да. Квадраттар канчадан башталат? Мисалы, эң кеминде 1 комнат, 3 комнатка чейин бар деп атасыз да, ошонун квадраттары. 1 комнаттылар 36 квадраттан 36 башталат. квадраттан, Анан 3 комнатный 60 квадратка чейин. 36 квадраттан 60 квадратка чейин. Коммерческий бар, биринчи этаж коммерческий объект болот. Деп атасыз, буларда кандай квадраты кандай болот? Коммерческий баягы. Тура айтасыз, Баасы кандай болот? коммерческий бул биринчи этаж менен подвал болот. Коммерческий болсо квадрат метр 750дөн. Бирок коммерческий сатылып кетти. Сатылып кетти. Коммерческий сатылып кетти. Анан подвал калды. Подвалдан дагы уже кадрлар келип, Кудай буюрса жакын арада ал да сатылып кетип тургандай болуп жатат. Подвал баасы канча? Подвалдыкы 600. Квадрат 600дөн, подвалдын квадраты канча? Подвалдын квадраты 136 менен 146 квадрат. Экиге бөлүнөт. Экиге бөлүнөт 136, биринчи площадь немес подвал, экинчиси 146. Ооба, 146. Жакшы экен. Анан бартерный системалар кандай? Албетте каралат. Уна, жер, там, ар кандай бартер варианттарын баардыгын карайбыз. Сөзсүз. Мисалы, машинаны алып келип багып берсе болот, Болот. Жакшы экен. Үйлөр сатылып баштадыбы негизи? Ооба, сатылып баштады. Биринчи үй өттү. Кудай буюрса мынакей биринчи уже кардарыбыз бар, уже кетип жатат. Анан сатуу кеңсебиз дагы Кудай буюрса бир 2-3 күндө бүтөт. Сатуу кеңсе кайда болот? Ошол эле шахтын жанында контейнер койгонбуз. Ошол биздин өзүбүздүн объектте. Ошол жерде контейнерге бүт баары жазылып турат. Ошол жерде сатуу бөлүмүнүн сатуучулар ошол жерде отурат. Мен туугандар колунан келишинче өзүнүн баягы суроолорду берип маалымат берип атам. Эгер дагы бир кемпин немелер калып калса, толук силерге мындай бир маалыматтар жетпей калган болсо, төмөндө номерге чалсаңыздар да болот. Же болбосо ошол курулуш жүрүп жаткан жанында эле контейнерде ошол жерде офиске барып дагы маалыматтарды алсаңыздар болот. Анан өзү жалпы канча квадрат? Жалпы канча квартира бул жерде? Жалпы 35 квартира. 35 квартира жалпы. Анан элдерден угуп калып атабыз да, могу 59-та бир жаңы дом түштү эле. Жана нары Курпуская менен Фрунзенин кесилишинде да бир 5 кабаттуу квартиралар түштү эле. Ошону да алтын азык салды деп угуп калып атабыз да. Жок. Ошо бизге да ошондой маалымат келип атат. Жок, бул объектилерди биз салган эмеспиз. Биз бир гана аларга өзүбүздүн даяр бетондорду бергенбиз. Анан ошо даяр бетондорду берип биздин ошол жерге унаалар барып калса, элдер ойлопту, көпчүлүк ойлоптур, буну алтын азык салып жатат деп. Жок, бул объектилер бизге эч кандай тиешеси жок. Биз могу биринчи салып аткан үйүбүз ушул, көп кабаттуу үйүбүз ушул. Мындан кийин да салынабы? Ооба, сөзсүз. Дагы Кудай буюрса жас камал бир жакшы жаңылыктар бар. Жакында гана айтабыз. Дагы будан тышкары дагы бир жерге жакшы шарттар менен, төлөө шарттары менен дагы биз курулуш жүргүзгөнгө даярданып жатабыз. Кыскасы биз өзүбүз таластабыз. Таласта эч жакка кетпейбиз. Мына таласты мен өзүм жакшы көрөм. Ушул төрөлдүм, ушул жерде чоңойдум. Анан өзүбүз таластыктар, өзүбүзгө бияка салым кошуп, өзүбүз таласты өнүктүрбөсөк ким өнүктүрөт? Сырттан эч ким келбейт. Анан ошого бардыгыбыз мындай биргеликте бир муштумдай болуп өзүбүздүн жерибизди өнүктүрөйүк. Анан анча-мынча берде адамдар көп экен, ушу иштарлыкты анан көрө албас токтотсок. Ошон үчүн биз өнүкпөйбүз. Биз бири-бирибизди колдоп, таласка эч кимге бут тоспой, ким жакшы иш кылып атса, биз ага тескерисинче ага биз дух берип, аны колдоп, биз ошондой үйрөнөйүк. Болбосо азыр көп адамдар ушундай ичтар, көрө албастык адамдар көп экен да таласта. Эми бул нерсени токтотуш керек да. Негизи туугандар үй алам десеңиздер, баягы ар кандай Бишкекте компанияларды көрөбүз, баягы төлөп квартираны айына курулуш бүтпөй, акчаны ала албай калып деп көп ким квартираларда коркот. Эми бул эсен айткандай бул өзү таластын кулуну,
эптеп салып кутулуп качып кетиш эмес, дагы келечекте квартираларды салабыз деп атат. Эч коркпой эле акчаңыздарды төлөп алсаңыздар, менимче эч кандай алдап кетпейт, качып кетпейт, ишенимдүү адамдар. Анда туугандар, мен колумдан келишинче суроолорду бердим. Калган маалыматтарды төмөндөн орунга чаласыздар. Келерки чыгышка чейин сак саламатта калыңыздар.